Muhammad ibn Abu Amir al-Qahtani Hijrидин 327-жылында Андалуста, азыркы күндөгү Испанияда төрөлөт. Тарык ибн Зияд өзүнүн аскерлери менен Андалуска кирип келгенде, Muhammad ibn Abu Amirдин чоң атасы дагы алар менен бирге келип, ал жерде отурукташып калат. Ал төрөлгөндө Андалус мамлекети толук мусулмандардын карамагында болот. Ошол учурдагы балдар сыяктуу эле медреседе аалымдардын кол астында илим алат. Бирок ал баланын башка балдардан өзгөчөлүгү, анын алдыга койгон ой максаты өтө бийик болот. Muhammad ibn Abu Amirдин Биргиш деген эки досу болот. Ал достору менен бирге базарда эшектер менен элдердин жүктөрүн ташып иштеп жүрүшөт. Бир күнү кечинде тамактанып алгандан кийин баягы үч дос бири-бири менен сүйлөшүп жатып, ошондо Muhammad ibn Abu Amir досторуна мындай деп сөз узатты. Кана кыялланып көргүлөчү, бул дүйнөдө ким кандай нерсеге жеткиси келет деп. Анда эки досунун бири: "Менин 5 эшегим болсо, күнүнө 10 дирхамдан табат элем" деди. Ал эми экинчи досу: "Менин кичинекей эле дүкөнүм болсо, эшек менен элдин жүгүн ташыганча дүкөндө олтуруп соода кылганым жакшы болмок" деди. Muhammad ibn Abu Amirден эки досу: "А сен эмнени каалайт элең" деп сурашты. "Мен Андалус мамлекетине башчы болгонду каалайм" деди. Ошондо анын кыялын уккан эки досу боорлору эзилгенче күлүштү. "Колуңда болгону бир эшегиң болсо, анан сага башчылыкты суутуп коюптурбу" деп эки досу аябай шылдыңдап күлүштү. Muhammad ibn Abu Amir айтты: "Эгер мен Андалуска башчы болуп калсам, анда менден эмнени сурайт элеңер" деди. Эки досунун бири: "Эгер сен Андалуска башчы болуп калсаң, анда мага чоң хан сарай багы менен жана мага 4 аял алып бересиң" деди. Ал эми экинчи досу мыйыгы менен күлүп, шылдың сөздөрү менен: "Эгер сен Андалуска башчы болуп калсаң, анда мени эшекке тескерисинен мингизип, бетимди көөгө боюп, бул жеткен жалганчы деп шаарды көчөмө-көчө айлантасың" деди. Үч достун сөздөрү бүтүп уйкуга кетишти. Себеби эртеси эрте туруп жумушка чыгуулары керек эле. А бирок Muhammad ibn Abu Amirдин бул дүйнөгө болгон бийик ой максаты аны уктатпады. Ал түнү менен ойлонуп жатты. Башчы болуш үчүн кандай кадамдарды ташташым керек? Же эшектин аркасынан эле жүрө беремби? Жок, мындай болбойт. Эртең эшегимди сатып, Андалустун ички иштер бөлүмүнө жумушка орношууга аракет кыламын деп жатып алды. Эртеси базарда эшегин сатып жатса, достору келип: "Эшегиңди эмне сатып жатасың? Күнүмдүк наныңды ушул эшек менен таап жатасың го. Эми мындан кийин кантип оокат кыласың?" деген сөздөрүн айтып жатышты. Muhammad ibn Abu Amir: "Менин бул жашоомдо бийик ой максатым бар" деп эшегин сатып достору менен кош айтышты. Ички иштер бөлүмүнө жумушка орношуу үчүн ылайыктуу кийим жана курал-жарактарды сатып алып ишке кирди. Анын чынчылдыгы, акылынын зиректиги жана жумушун так аткаргандыгына байланыштуу анын даражасы жылдан жылга көтөрүлүп олтуруп, бир нече жылдын ичинде өкмөт башчынын оң колу болуп иштеп калды. Күндөрдүн биринде өкмөт башчы бул дүйнөдөн көз жумат. Анын аркасында 10 жашар баласы калат. Мамлекет башчынын аялы Muhammad ibn Abu Amir жана аны менен даражасы бирдей болгон 3 адамдан мамлекетти башкарыш үчүн баласына жардам берүүлөрүн суранат. Мамлекетти жаш бала башкарып жатат деген эле аты болбосо, мамлекеттин ички жана сырткы саясатын Muhammad ibn Abu Amirдин буйругу менен гана болуп калды. 20 жылдын ичинде Muhammad ibn Abu Amir мамлекетти толук өзүнүн карамагына өткөрүп алып, Андалус мамлекетинин башчысы болуп калды. Ал бир күнү ойлонуп олтуруп, баягы кичинесинен бери чоңойгон эки досу эсине келет. Кол астындагы кызматчыларына буйрук берет. Базарга барып, балганча түкүнчү адамдарды таап келгиле деп буйруду. Падышанын желдеттери ал экөөсүн бат эле таап алышты. Себеби алар дагы деле эшектери менен базарда элдердин жүктөрүн ташып иштеп жүрүшкөн экен. Ал экөөсүн Muhammad ibn Abu Amirдин алдына алып келгенде: "Мени таанып турасыңарбы?" деди. "Ооба, сени кантип тааныбай калалы? Келип учурашып кетейли дедик эле. Бирок бизге окшогон кедейлерди бул жакка киргизбесе керек" деп ойлодук. Muhammad ibn Abu Amir: "Билесиңерби, бир кезде чогултуруп кыялданган элек. Эгер мен мамлекет башчы болуп калсам, анда силердин кыялданган кыялыңарды ишке ашырам деп айттым эле. Мына бүгүн кыялыңарды ишке ашырууга кезек келди. Ана кимиң эмне деп кыялдандың эле" деди. Анда биринчиси: "Эгер сен мамлекет башчы болуп калсаң, анда мага чоң хан сарай багы менен жана мага 4 аялга үйлөнтөм дегенсиң" деди. Мамлекет башчы кызматчыларына буйруду: "Бул досумдун талабын тез арада аткаргыла" деп. Muhammad ibn Abu Amir экинчи досуна: "Сен эмне деп кыялдандың эле" деди. Анда экинчи досу: "О ханым, мени кечирип койчу" деди. "Айт, сен эмне деп кыялдандың эле" деп экинчи жолу кайталады.
Эгер сен мамлекет башчы болуп калсаң, анда мени эшекке тескерисинен мингизип, бетимди көөгө боюп, бул жеткен жалганчы деп көчөмө көчө аралат деп айткан деди. Мухаммад ибн Амир кызматчыларына буйруду: бул досумдун дагы талабын тез арада аткаргыла деп. Ар бир адамдын бийик ой максаты болуш керек. Менин колумдан келбейт, мен бул нерсени кыла албайм деген ойдон алыс болушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: бейиш сурасаңар, Фердаус бейишин сурагыла деп айткан. Себеби Фердаус бейиши бейиштердин эң жогоркусу жана ал жакта пайгамбарлар менен таква адамдар гана болот. Aqulu qawlu hadha astaghfirullah li wa lakum.